Мен Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» повестин 7 ВКсын окуучуларына өттүм. Сабактын максаты окуучулар повесттин сюжетин баяндап, негизги ойду аныктап бере алуу, каармандарга мүнөздөмө бере алуу, алардын иш-аракеттерине сынчыл ой жүгүртүп, өздөрүнүн ойлорун айтып бере алуу болчу. Ошондой эле окуучулар сөз байлыгын, баяндап айтуу көндүмдөрүн калыптандыруу, Султанмураттын образы аркылуу окуучуларды эмгекчилдикке, патриоттуулукка тарбиялоо. Уюштурууда поэзиялык мүнөттөрдөн баштаганымдын себеби окуучуларды поэзияга болгон кызыгуусун ойготуу, кооздукка, табиятты сүйүүгө болгон сезимдерин өрчүтүү болчу. Андан кийин үй тапшырмасын суроодо биз Бамбузл платформасын пайдаланып үй тапшырмасын сурап алдык. Жаңы теманы түшүндүрүүдө окуучулар биздин сабактын формасы таймаш сабак болгондуктан окуучулар эки топко бөлүнүп таймаш иретинде суроо жоопторду талкуулоо иретинде бүгүнкү сабакты аябай кызыктуу өткөрүп беришти. Сабак учурунда берилип жаткан ар бир суроого мен баллонун карточкалары менен баалап жаттык. Биз повесттин сюжетин талкуулап айтып берип жатып тарыхка кайрылдык. Андан соң Мырзагүлдүн Султанмуратка берген 100 арчысындагы болгон сыйкырды, андагы Султанмураттын 100 арчыга болгон сезимин китептеги жазылганды чындыгы турмушта көрсөтүп берүүнү окуучулар турган жеринен өзүнүн чыгармачылыгы менен көрсөтүп бере алышты. Андан соң биз сабакты бышыктоодо сезимдер таблицасын колдондук. Сезимдер таблицада окуучулар топтордо өзүнүн ойлорун, пикирин сүйлөшүп, өз ойлорун жазып, аны презентациялап беришти. Ал суроолор төмөндөгүчө болчу. Султанмурат менен Мырзагүлдүн айланасындагы сенин ой пикириң, Султанмураттын үмүтү, тилеги кандай эле, Аксай десанттарына мүнөздүү сапаттар жана башка ушул сыяктуу окуучуларды сынчыл ойлорун жүгүртүүгө түрткү кылган суроолор. Үйгө тапшырма берүүдө эссе жазга дегендин себеби окуучулар чыгармадагы каармандардын кылган иш-аракеттеринен, оң терс сапаттарынан кайсыл сапатын өзүнө алган болсо, ошол ички сезимдерин, ой толгоолорун сабакта толук жеткирип бере албай калган болсо, ошонун баарын эсседе толук жеткирип берүүгө окуучуларга мүмкүнчүлүк болот. Андан экинчи тапшырмам, үйгө берген тапшырмабыз технология сабагы менен байланыштырдык. Мырзагүлдүн Султанмуратка берген 100 арчысын силер да өз колуңар менен технология сабагында жасап көргүлө. Ал тапшырманын максаты окуучуларды эмгекчилдикке ойготуу болчу. Андан соң сабак окуучуларды баалоодо биз баалоо карточкалардын жардамы менен баалап алдык. Жеңүүчү топ 12 упай менен жеңүүчү болуп, ал топтогу окуучулардын баардыгы 5 деген баа менен бааланса, экинчи топтогу 11 упай топтогон окуучулар активдүү катышкандары 5 жана 4 деген баалар менен бааланышты. Кайтарым байланышта Classroom Screen платформасынын жардамында биз окуучулардын чыгарманы канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн, түшүнгөнүн билип алдык. 15 окуучу жашыл баскычты басып, мен эң жакшы түшүндүм, бүгүнкү сабак мага кызыктуу болду десе, бир окуучубуз сабак мага орто деңгээлде болду, 1-2 суроом калды деген баскычты, сары баскычты бастым. Ошону менен бүгүнкү сабакты биз жыйынтыктап алдык. Мен бүгүнкү сабакта өз максатыма жеттим деп эсептейм. Себеби окуучулар чыгарманын сюжетин толук баяндап айтып бере алды. Андагы негизги ойду ачыктап, эмне үчүн эрте келген турналар повесттин аталышы, ошону түшүнүштү. Каармандардын оң терс сапаттарын бөлүп биле алышты. Андан кийин окуучуларга берилген тапшырмалардын баарын өз деңгээлинде эң сонун аткарып беришти. Бүгүнкү сабак окуучуларга дагы, мага дагы аябай кызыктуу болуп, өз максатыбызга жеттик.